Саламатсызбы Кундуз айым, студиябызга кош келдиңиз. Бүгүн биз буга чейин да айтып жатабыз, Кыргызстандагы 10 эң күчтүү, кыйын, ошол эле учурда сулуу, өзүн коомчулукта көрсөтө алган аялдарды чакырып, 8 мартка карата маек түзүп жаттык эле. Алардын тизмесинде сиз да бар болупсуз. Сизге бүгүн бере турган сурообуз ушу: биз билгени сиз коомдук иштер менен алектенип, кайрымдуулук менен алектенип, ошондой эле бир эле учурда үй бүлөнү дагы, сырттагы ишти да жасап жүрөсүз. Бул аялдын кандай сыры? Ошол жөнүндө азын улак айтып кетсеңиз. Рахмат чакырганыңыздарга. Эми аялдар бул заманда бул турмуш өзү үйрөттү деп ойлойм. Кандай деп айтсам, эми биз баягы перестройка учуруна туш келди көбүнчөсү Кыргызстандын. Бирок кыргыздын аялдарын менен баягы Дордойдо көбүнчөсү ишкерлик менен алектенген үчүн ушу кыргыздын күчтүү аялдарын жон терибиз менен сезип өткөрдүк. Азыркы күндө дагы баягы үйдө дагы жетишип, коомчулукта, ошонун эле ичинде кайрымдуулук көрсөтүп, биздин кыргыздын айымдары абдан күчтүү. Ушу анан биз дагы ошолордун арасында ошол бири-бирибизди көрүп өстүк. Бири-бирибизди көрүп, бири-бирибизден улуу, бизде дагы улуу эжелер иштеди, бизден кичүүлөр иштеди. Мен мындай айтканда Дордойдун баягы улуу мунуна эле кирип калдым. Эми баягы адегенде бизнести биз деле нөлдөн баштадык да. Анан кийин кичине балдарыбыз чоңойду, өзүбүз кичине бутубузга турдук. Анан кийин элибизге жардам берели деп ушу кайрымдуулукту көбүнчөсү жасаганыбыздын себептери бирден бир ошол болду. Бул дагы болсо эми биздин өлкөбүзгө кичине болсо дагы жардамыбыз тийсин, көмөк көрсөткөнүбүз. Мына ошол сиз жогоруда айтып кеткен ошол Дордой, эми бул деген базарда, мындай чындыгын айтып келгенде базарда турган аялдардын ар кандай тагдырлары, ар кандай күнүмдүк жашоолору, ошолордун кесиптери, ошол боюнча да айтып кетсеңиз. Анткени биз билгени кийинки учурларда аялдар мисалы үчүн мугалим болуу же доктур болуудан маяна көп болбогондугуна байланыштуу балдарды багыш үчүн, үй бүлөнү караш үчүн ушу базарга чыккан учурлар көп болуп жатат. Ошолор жөнүндө да айта кетсеңиз. Эми бул мындай болуп калды да. Дордойдо иштеген ишкер айымдардын көп врачтар бар, мугалимдер бар, экономисттер бар. Мен өзүм мисалы экономистмин. Биз эми ошол баягы перестройка кезинде бүтүндөй бүт баягы союз таркагандан кийин баары ошол тармакка иштеп калышты. Анан азыр ойлойм, азыр бирок жакшы ушул мына биздин өкмөттүн айтып атпайбы, врачтардын айлыктары көбөйүп, мугалимдерди жакшы неме кылса, кайра ошол мугалимдик кесипти аркалап кайра врач болуп өздөрүнүн кесибине кайткан аялдар бар. Ошондой эле мезгилде Дордойдо иштеп түштөн кийин өзүнүн кесибин аркалаган күчтүү аялдар бар биздечи. Анан кийин кайрымдуулук жасашат. Дордойдо болсо эми баягы күн суук, көп жыл иштеген аялдар көбүнчөсү ден соолуктарына болбой эле зыяны тиет Дордойдочу. Бирок эми ошентсе дагы күчтүү айымдар иштеп келатышат. Ысык сугу көп эле болду Дордойдун. Бирок Дордойдон мындай кыйналдым же мен жакшы болгон жокмун деген аялдарды көргөн жокмун. Мындай караганда цех иштетип атышат, фабрикаларды салып атышат. Кудайга шүгүр, ушу Кудайдын берген ырыскысы менен көп эле семьялар жакшы эле иштеп калышты, иштеп жатышат да, айрыкча айымдар. Айымдар, ошол мисалы үчүн базарда туруп жарым күн өз кесибин аркалаган күчтүү аялдар бүгүн ошол Дордойдо дагы деле иштеп жатышат деген нерсе бизге абдан, бул биздин мамлекет үчүн ойлойм, буга чейин 30 жылдын тарыхында бул аябай эле бир чоң жаңылыштык. Анткени биз аялдар өз кесибин аркалаганда мүмкүн мамлекетибиз бүгүн башка жагынан өнүгүп кетмек. Ошол эле мен билгени Дордойдон сиз баш болгон бир топ аялдарды билем. Кайсыл Баткен окуясы болуп калабы же болбосо жана коронавирус сыяктуу бизде бир оору пайда болобу, дагы ушундай байма-бай болуп турган учурларда ошол Дордойдогу бир топ чогулган аялдар кайрымдуулукка көп көңүл бурасыздар. Ошончо кыйналып таап, ден соолугун коротуп, Дордойдо туруп, эртеден кечке иштеп, анан дагы кайрымдуулукка акча бөлүп жатканын себеби эмне деп ойлойсуз? Кайрымдуулукка акча бөлүп жаткан себеби бул биздин кыргыздын патриот кыздары. Ошол бизде Дордойдо чыккан ишкер айымдардын көбүнчөсү ушул Алай айымдар коому бар, Датка айымдар бар, Нурлуу кыздар бар.
Ушу пандемия убагында дагы аябай жакшы активно ушу элибизге жардам болсун, элибиз кыйналбасын деп көп кайрымдуулук жасашты кыздар. Бул патриоттук сезим деп ойлойм. Ошон үчүн ар бир ишкер айымга бизде өлкөдө стабилдүүлүк болсо, себеп дегенде бул бизнеске аябай чоң кедергисин тийгизет. Стабилдүүлүк эмес, жем азыр тынчтык болсо. Ушу атак негизи кыргыздын аялдары ушу патриот экен да, кыргыздын кыздарын. Ушу пандемия убагында мен абдан көп кыргыздын кыйын кыздары, аялдар менен ушул 30 жыл Дордойдо иштесем, мен андан да көп ушундай кыйын кыздар менен тааныштык да. Иштешип калдыңыз, Эми биздин негизги сурообуз аялдар кантип бактылуу болобуз? Мисалы үчүн кээ бир учурда жолдошунан жолу болбой калышы мүмкүн адамдар, ар кандайдыр эми. Кээ бир учурда ушу бир балдары адепсиз чыгып калышы мүмкүн. Дагы кээ бир учурда жумушу жакшы болбой калышы мүмкүн. Бирок ошол баардык кыйынчылыктарга карабастан аялдар кантип өзүн бактылуу кылыш керек? Эми аялдар, биздин ата-энелерибиз бизди башкача тарбиялаган. Биз менен көп сүйлөшчү. Азыркы мезгилде биз баягы телефон көп эме кылып калып атат го. Кечиримдүү болуш керек. Эми бардык нерсени эле майдаланбай өткөрүп жиберсе, кечиримдүү болсо, ошо эне балдардын жакшы болуп чыгышына ошо эң көп биздин ошо энелердин берген тарбиясы, сүйлөгөн сөзү таасир берет. Кундуз айым, мен келген айымдардын баардыгына эле ушул сөз менен кайрылып жатам. Анткени эне, апа бул деген абдан бийик даража. Бул эне деп эне болуп болгондун өзү эле өзүнчө бир эч бир ааламга баткыс бул мыйзам. Ошон үчүн апаңыз жөнүндө, ал кишинин мүнөзү жөнүндө, же болбосо бир эсиңизде калган окуя жөнүндө да айта кетсеңиз. Тилекке каршы апам өтүп кеткен, бирок апам өтө акылдуу, сабырдуу айым болгон. Мен көп балалуу үй бүлөдө чоңойгонмун, 11 тууганмын. Апамдын ушу бир жолу ушундай болуп атат, Дордойдо мындай болуп атат деп бир машинеме салып алып, ушу Токтогул көчөсү болсо керек. Анан кийин кетип баратсак, эмне кыласың кызым андай сөздү? Бул жакшы. Баары бир китепти көбүрөөк окуш керек. Алдыда мына жол деп бир ошол көк асманда алдыда даңгыр жол, алдыңды карап кете бер деген бир ошонусун көп эстейм. Себеби деген турмушта ар кандай да, тем более бизнесте өйдөсү бар, ылдыйы бар, алдыга кетесиң, аркага кетесиң. Ошол кезде дайыма ошол сөзү эсимде. Алдыны карасам жарык жол, ошол сөзү көп эстейм. Алдыга жарык, дайыма алдыга жылып жүрөм ушу. Апам айтты эле, алдыда жарык деп, чындыгында жолдо мынтип баратканда рулда алдыда жарык. Ошон үчүн алдыны көздөй жыла берген жакшы деп ойлойм. Апамдын ушул сөзүн эч качан унутпайм. Көп эле аялдар сыяктуу сиз гүл өстүргөндү жактырасызбы же кандай? Гүлгө мамилеңиз кандай? Гүлгө мамиле ушу 4-5 жылдан бери гүлгө мамиле дагы жакшы. Аялдар эми гүлдү жакшы көрөбүз, жакшы кийингенди жакшы көрөбүз. Баардык эле аялдар деп ойлойм ушундай жакшы көрөт депчи. Мен дагы ошо башка аялдардай эле ошо гүл өстүрүп калам. Последнее время ушундай эме кылып жүрөм да, гүлдөрдү карап. Анткени бир жакшы афоризмде айтылат, аял өзүн бактылуу сезиш үчүн гүл өстүрүш керек. Анткени гүлү гүлдөп чоңоюп келатканда ал да болсо аялдарга жакшы бир назик сезим берет деп. Маеңизге чоң рахмат Кундуз айым. Анда сөзүбүздүн аягында биздин эфир аркылуу ушул Кыргызстандагы айымдарга бир жакшы каалоо тилек айтып кетсеңиз. Кыргызстандагы бүт ушул ишкер айымдарды, мугалимдерди, врачтарды, энелерди, баардык ушул айымдарды 8 март ушу аялдардын эл аралык күнү менен куттуктайм. Эң биринчи ден соолук. Ушу энелер үчүн бул тынчтык болсун өлкөбүздө, өлкөбүз өнүп өссүн, ушу бактылуулук каалайм. Баардык энелер бактылуу болушсун ушу.